жарым жыл мурун айткам тууган. Булар болбойт туугандар. Булардын билими дагы, тажрыйбасы дагы, акылы дагы жетпейт деп айтканмын. Бул мен Ташиевди айтып кеткеним эмнеде? Бул Ташиев илгертен бул коррупционер туугандар. Бул ошол Бакиевдин малында МЧС'де иштеп жүргөндө буга иш козголгон. Анан кийин мына эки дөпөраз келип биздин жерибизди каалагандай калчалдап, керек болсо коридор ачып берип, керек болсо кемпир-абаттарыбызды берген. Булар ошол жерде ошондой болуп туруш керек. Себеби Ташиевдин контрабандасы өтүп туруш керек. Ташиевдин бензини, соляркасы. Ошо Ташиев мисалы 2012-жылы Ак үйдү басып алам деп, Садыр Жапаров falan Ак үйдү кашасын аттап, шымдарын жыртып, түрмөгө түшүп, биз жарым жылда отуруп туугандар. Az келген соң Атамбаевга кат жазып, психбольницага учетко туруп, Ташиев түрмөдөн ошентип чыккан туугандар. Ким эсинде бар? Мына эки дөпөрасты бийликтен кетириш керек, мындай айтканда. Колунан келбейт экен иштеке. Чегара маселесин чече албай койду. Бул кечеги протокол 39 боюнча биздин мыйзамсыздардан талап кылып туруп, ошону эл кыргыз элине көрсөтүш керек. Мен ошол Ташиевге кайрылып кетем. Ошол протоколду элге жарыяла. Эмне протокол, эмне жөнүндө болгон. Ошол боюнча анан ошол Варух анклавына туугандар. Коридор ачып берем деп атат азыр. Ошол жолду статусун карайбыз деп атат. Бирок мен сизге бир нерсе айткым. Биздин Өзбекстанда биздин анклавыбыз бар. Ким эсинде бар, ким эсинде жок. Андижан областында Барак деген биздин анклавыбыз бар. Өзбекстандын саясаты кандай кылды? Өзбекстандын саясатында ошол Баракта жашаган жарандарыбызды ошол Өзбекстанга өтүп жаткан чегарадан кислородун жапты. Биздин Кыргызстан аргасыз кылып туруп мамлекетти. Биздин башчыларды ошол анклавды Баракты башка жерден жер берип туруп, Кыргызстан башка жерден жер берип туруп, ошол анклавды бизден алып койду туугандар. Биз деле ошондой саясат жүргүзсөк болот болчу, бирок биз эмнегедир ошол саясатты жүргүзгөнгө эрк жетпейт. Политический, орустар айткандай, политический воля жетпейт. Себеби азыркы турган мыйзамсыздардын деңгээли жетпейт туугандар. Булардын ошол жерде кызыккан жерлери бар. Ошол жерде Ташиевдин бизнеси туугандар. Биз айтып атпайбыз, солярка, бензин, мазут деп кечеги Темирлаев айтып чыккан 2 күндө 37 миллион прибыль тапты деген, ошол жерде мына контрабанда, ошол жерде местный мафия, ошол жерде көп роль ойнойт туугандар. Эми чегара маселесин кантип чечебиз деген суроо жаралат туугандар. Чегара маселесин чечиш оңой эле. Бул карапайым элдин балдары чыгат дагы, мына эки дөпөрасты бийликтен кетириш керек, мындай айтканда, колунан келбейт экен иштеке. Чегара маселесин чече албай койду. Буларды биз не дейбиз, ишеништен чыкты да. Ишеништен чыккандан кийин бул ишеништен чыккан адам бийликте башчы болуп иштей албайт туугандар. Эми мыйзамсыз болсо да. Мен кыргыз элинин патриот жигиттерине кечегенде кайрылдым туугандар. Баткенге барыш керек. Ошол жерге баягы Чоркуктан кирген, Кыргызстанга кирген чегараны пост коюш керек. Анан Варукка кирген жерге пост коюш керек да. Бизде жесткий контроль кылып туруп, ошол 40 миң жаран, Тажикстан жаран жашаган Варукка конкретно коюп туруп, условия мындай контролду. Ошондо Тажикстан Республикасы өзү келет туугандар. Өздөрү чөгөлөп келет ошо Варуктагы жолду. Оларга жолдун кереги да жок туугандар. Бул жерде биздин азыркы мыйзамсыз турган башчылар өздөрү кызыктар ошол жерде ошондой жол беришчи. Себеби туугандар, бул жерде контрабанда, наркотрафик, международный мафия деп коет бул. Бир эле Кыргызстан эмес, ал жерде Тажикстан, Өзбекстан, Казакстан, Россия, ошол жерде мафия, ошол 5 мамлекеттин мафиясы ошол жерде кызыктар туугандар. Бул деген нерсе туугандар. Эмнеден ушул нерсе пайда болду? Булар протокол баягы 275 метр боюнча протоколду өздөрү козгой берди дагы. Адахан Кимсанбаевди 2 жума прокуратурага чуркатты. Бир жагынан ушуларга булар ошол биздин саясатты булар карап отурган да туугандар. Анан ошол карап отурганда анан эки билимсизди көрдү, коенек, коркок,
Kolundan işteke gelip dengelip tömön bulardı. Anan Rahmandagı bir jıl bul jerde oynap koydu. Emi Kırgız yani uşuntip korkutsam bolatken 44 jarağını öldürüp koydu, munçukpay kalıp gitti. Gerek bolsa geçirim suradı taşıyıp, gerek bolsa ofisaldı vizit menen Sadır Japar mağa geldi dep bular gönüp kaldı. Gönülmüş adat bolup kaldı. Emice. Emi bular uşuntip öyle Kırgızды korkutup kançalagan yerlerimizde emi bular tartып algan hareket kılады. Bирок Kırgız eli tuganda, Kırgız eli. Men sizlerge aytıp keteyин. Kırgız eli uşu malga чейин çögөлөp kelген эмес, бул тажик элинечи. Бирок мына эки дос Kırgız элин çögөлөтүп коюп тугандар. Bunu da boyun alışırız gerek. Bирок uşu dengелге жеткизген элдер да күнү тугандар. Mına kolunlar menen çağıp yürüp uşu akvalla keltirdiңер тугандар. Uşu men ayтканмын, 1,5 жыл мурун ayткам туган. Bular bolboyt tuganдар. Bulardын bilimi dagы, tajribası dagы, akılı dagı жетпейт деп ayтканмын. Bul men Taşiyev'de aytıp ketkenim nemnedi? Bul Taşiyev ilgeritten bul korrupsioner tuganlar. Bul uşo Bakiyev'tin malında emçesinde işlep yürgönde buğa iş kozgolgon. Esinizlerde var mı? Karamıkta bayağı çoğalayda yer titerep kançalardan üyleri kurap konu. Uşol üylerdi kurup berem dep emçeske akça bölüngen. Uşol yerde elder üysüz kalırsa oşoların rızkısını jep Taşiyev'ke iş kozgolgon. Girmesinde var. Mına tuğanda. Çındıkta айтсаң çiçalaşat. Çiçalabagla tuğanda. Meni jaman körbөгүлө. Men болгон окуяны тарыхта айтып коюптам бул жерде. Менде ben özüm koşup söylөгөн sözüm жок бул жерде тугандар. Menin bir ele nerse güydürgön nersesi tuganдар. Oşo Taşiyev misалы 2012-жылы Ак үйдү бас алам деп, Sadır Japar falan Ак үйдү кашасын аттап, шымдарды жыртып, түрмөгө түшүп 1,5 жылда отуруp тугандар. Az gelgen soң Атамбаевга кат жазып, псих больницага учетко туруп, Taşiyev түрмөдөн ошентип чыккан тугандар. Ким эсинде бар? Ошону мен дагы бир сыйра эскертип кетейин тугандар. Анан экинчиден кечегиндеги окуялар тугандар. Эми ушул биздин акындарды булар кугунтук кылып, кыздарыбыздын төшөгүн пайлап, тешигин пайлап, видеолорго тарткандыгы ошол Манайды Kırgız oyun ошол чегара маселесине өткөзүп булар может өздөрү суранганdır тугандар. Ошол Рахман Иманалы Рахмандан өздөрү суранышы мүмкүн диктатордан. Ушинтип кичине войнушка ачып коелу. О бул дептир ушинтип азыр анан ушул проблеманы протокол 39 менен анан проблеманы чечип коебуз деп. Ошол жерде булардын өзүнүн кызык жерлери дагы бар тугандар. Анан дагы бир вариант тугандар. Бул жөндөн жөн болгон жок тугандар. Bul bayağı bizde var temir yol kurulatı otlar öyle. Kıtay, Kırgızistan, Özbekistan temir yolu kuravoz deptim. Geçeğinde Sadır Japar söz söylep koydu öyle. Beyaktan başka memleketin başçıları, bunda açık alaytan, Orusya'daki başçısı, oşonu bizim Kırgızistan'dan temir yolu ötmüş gerek deptir. Oşoğu da kılışım, oşoğu variantta var tuğanda. Men jeke oyun bul, men jeke oyun. Anam bizim savatsızlarda bilet de bular, жүрөгү koyan eken bilet de kişine vayınışka açık koyuşu da mümkün. Bирок biz çegara meselesine gelgende tuğanlar. Biz kıldat menen, her bir sözdü, söylөгөндө, oylanıp, her bir metr жерди biz bayağı распродажа kılbay tuğanlar. Bu şöyle Taşiyev'den, Sadır Japarov'dan çoğ atasынан, çoğ enesinden kalgan yer emес. Bu Kırgızistan memleketinin yeri. Bu Kırgız elinin yeri. Bu ata babalardan kılımdan beri kalıp gelgen bizge muras. Anan ki buna iki döperaz gelip bizim yerimizde kalaganda kalçaldap gerek bolsa koridor açıp verip gerek bolsa kempirawatlarımız vergen bulara hiç kim hukuk bergen yok birinciden. Oşon için tuğanlar, ben sizlerden suranıp kettim. Patriot jigitlerden, aktivist jigitlerden tuğanlar. Gelinizlerden biri geldi ıntımakta oturup şu çegara meselesini bir yolu çeçkenge hareket kılalı. Azırkı protokol 39'da elge jarayalasın. Çok çıkış gerek. Uşul boyunca protokol boyunca iş kozgoluş gerek Taşiyev köp tuğanlar. Anan bayağı Karasu'da men 100 gektar жерди berip men bilbey degen oşonda olup kaldı de otam men tuğanlar. Oşonda bilbey bergen yerlerde biz qarab çıkışımız gerek. Bu emi adam ayta verip, kayta verip düşünmey dele kaldım. Bunun gerek bolsa geçeki inisi şair Taşiyev degen ukpa koydu o tuğanlar. Anan bir tuğan inisi ukpagan adamdı Taşiyev'di kim uqattan anan tuğanlar. Bunun sözünü 10 jolu ukpaydı hiç kimçe. Emi men oşo oylop kaldım.
Если иниси укпагандан кийин, значит, бул кишинин кыргыз саясатында орду жок деп ойлойм. Себеби мындай деңгээлде иштеген адам Кыргызстанды туңгуюктан алып чыкпай эле кайта экинчи туңгуюкка алып түшүп коюшу мүмкүн туугандар. Ошон үчүн мен сиздерге кайрылып кетем. Анан туугандар, эмне үчүн бизде Кыргызстан мамлекетинде саясатыбыз майдаланып кетти туугандар? Себеби майдаланып кетти дегеним ушул деңгээлде түшүп калдык, ниже плинтусга түшүп калдык. Себеби бизди мыйзамсыз ажоонун деңгээли ошол болуп атат. Азыр булар ошо ниже плинтусга түштү дегеним туугандар. Булардын эргешип атып, мына Орозай Нарматованын мандатын алышты. Ушул бир суроо жаралат да туугандар. Кыргызстанда 6,5 миллион элди башкарган адамдын деңгээли ошо Орозай Нарматовага чейин түшсө туугандар, значит биздин саясат майдаланды, вообще майдаланып кетти. Мындай айтканда көчөнүн саясаты болуп калды. Ошон үчүн биз саясатты өз жогору саясатка чыгарышыбыз керек кайта. Ошол чыгарыш үчүн бизге тажрыйбалуу, инсаптуу, билимдүү, сабаттуу адамдар келсе, биздин саясатыбыз көтөрүлөт. Анан ушинтип Орозай Нарматованын деңгээлине түшпөйт. Себеби кыз балага эргеши ошонун мандатын алып, булар сүйүнүп отурат туугандар. Мына Орозай Нарматовандан мандатты алдык, ишти козгодук депчи. Ошо деңгээлге түшпөшүбүз керек. Эми биз азыр мындай болуп калды да, ар бир эле нерселерге мурдуларын тыгып, эми баягы төшөк маселесине келгенде деле баягы ошол деңгээлге түшүп атпайбызбы? Эми скрытый камераларды коюп, ким менен жатып атканын, ошол деңгээлге түшпөшүбүз керек эле. Мамлекет деңгээл бул башка деңгээл туугандар. Анан мен сиздерге айтып кетейин туугандар. Эмне болот? Эмне менен аяктайт биздин саясат? Азыр биздеги карапайым элдин баласы деле саясатка кирип кетти, кемпири деле кирип кетти, чалы деле кирип кетти, баардыгы кирип кетти да туугандар. Ушул нерсеге апарбаш керек болчу. Элди саясатка киргизбеш керек болчу. Эл өз тиричилигин кылып, элдин продуктасы арзан болуш керек эле, тиричилиги арзаныраак болуш керек эле, ГСМ арзан болуш керек эле, бирок ошол деңгээлге түшүрүп койдук туугандар. Эми бул деңгээлден көтөрүш үчүн эмне кылыш керек? Бизге татыктуу, тажрыйбалуу, билимдүү, сабаттуу инсан келип президент болуп берсе, биздин саясатыбыз көтөрүлөт. Ача-пача деген саясаттан көтөрүлүп кетебиз. Унутабыз ошо мына ниже плинтусга түшкөн саясатыбыздан туугандар. Ошон үчүн туугандар, эми булардын саясаты ушу менен бүтөт. Эки достун саясаты, булар мындай айтканда хромая утка туугандар. Хромая утка дегеним туугандар, булар бизде эмне үчүн мен хромая утка? Бул эки достун бийлиги кош бийлик болуп калды. Кыргызстанда кош бийликтин тагдыры аягы эмне менен бүткөн? Мына мисалы бир эле мисал Жээнбеков Атамбаев. Ошо эле биздин жаныбызда жашаган соседибиз Казакстанда эмне менен бүттү? Токаев, Назарбаевдин бийлиги, кош бийликтер. Мына өзүңүздөр мындай көрүп турасыңыздар. Эмне менен аяктаганын көрүп турасыздар. Канча деген адамдар өлүп кетти Казакстанда. Кыргызстанда эмне болду? Кыргызстандагы канча деген саясатчылар садага чабылып кетти. Ошол Жээнбеков менен Атамбаевдин ортосундагы мына кош бийликтин айынан туугандар. Ошон үчүн илгертен бизде тарыхта жазылган туугандар. Кош бийлик Кыргызга жарабайт деп. Мисалы атасы келип, баласы келип атасынын башын чаптырган, атасы келип, баласынын башы ушундай. Бул илгертен ушундай болуп келген туугандар. Бул деген ханда ушундай баягы саясатта ушундай болгон туугандар. Мисалы ошо бир эле баягы великолепный векти карасаңыздар туугандар, кайсы бийлик келбесин, кайсы хан келбесин, кайсы султан келбесин туугандар, бүт туугандардын баштарын баардыгын алдырткан туугандар. Себеби эмнеде? Кош бийлик болгон эмес. Болтурган эмес кош бийлик. Кош бийлик болсо ушинтип аталабыз, боткобуз чыгып жүрүп калабыз, көрдүңүздөр. Булар деле биз мына активисттер жарандарга кайрылып кетейин, мына активисттер, мына укук коргоочуларга айтып кетейин. Азыркы кош бийлик эмне менен аяктайт? Азыркы билимсиздердин саясаты эмне менен аяктайт? Булар жакынкы арада өздөрү өз ыктыяры менен кетет туугандар. Эми Садыр Жапаров жөнүндө айтып атам. Ташиевдин тагдыры, Суталиндин тагдыры туугандар. Бул киши камалат, эми Кудай сактасын, өмүрү узун болсунго, бирок бул киши өтө эле өз чегарасын ашып, аша чейбейт, өтө эле көп жерден. Себеби карапайым элдин баласын кармап, мына Жеңиш Тилекматов түрмөдө отурат мисалы.
Уруларды, мына Аскар Акаевге окшогон уруларды булар унчукпай, иш козгобой, ошо ишин жабып тургандар. Ошо менен азыр Аскар Акаев Ташиев менен Садыр Жапаров кечирип койду. Бирок эл кечирген жок, элден сурап да коюшкан жок. Булар өз саясат, мындай айтканда, өзүм билем, өтүгүм төргө элем менен, ошо менен Аскар Акаев да апапакай болуп калып кетти тугандар. Тугандар, эми кийинки 7-чи президент тандаганда, 7-чи президент тандаган. Ойлонуп тандайлы. Макулбу? Суранып кетер. Эми билимине, тарыхына, ата тегине карайлы тугандар. Мисалы мен ата тегин мен изилдеп чыксам, Садыр Жапаровдун эле ата теги кул болгон экен, Ташиевдин ата теги кул болгон экен тугандар. Мындай айтканда, Ташиевдин ата теги белгисиз тугандар. Бул мындай айтканда ата теги жок, каяктан келген эч ким билбейт. Бул барпага мындай айтканда жиен экен. Садыр Жапаровдуку буларга кул болуп, ошол Кытайга качып барып, кайта Кытайдан качып келген буларчы. Ошон үчүн булар дин канында жок хандык тугандар. Анан баягы бир хандын урпактарыбыз болобуз деген бул просто пиар болгон тугандар бу. Жөнөкөй эле пиар болуп калды тугандар. Эми биз кыргыз элин биригип туруп, ошол Баккен жергесине барып туруп, ошол көк таш, ошол баягы Варукка бере турган жол барга, ошол жерге барышыбыз керек. Дагы ошол жерде кийим военный службадан өткөн жарандар болсо, өз ыктары менен ошол жерге постторду коюп, мыйзам чегинде ошо кирип чыккан тажик жарандарын текшерип, кайта чыгарып, ошол эки жерге пост коюлуш керек. Баягы Варуктун кирип келишине, анан Чокрукка кирип кеткан чек арада ошол жерге баягы пересечение. Себеби анклав бул Кыргызстанда bir 3-кө жакын анклав бар тугандар. Өзбекстандын Сох деген анклавы, Шахмардан, анан мына Тажикстандын ошол Варук деген анклавы. Буну кантип чечсек болот? Буну мындай чет өлчөп биргесип, мындай айтканда ойлонуп, өзүбүздүн саясатыбызды жүргүзүшүбүз керек. Себеби булар биздин Кыргызстандын ичибиздеги анклавдар. Биз бу жерде условияны биз коюшубуз керек тугандар. Тажик эмес, мына биз коюшубуз керек. Биз наоборот Тажикке чөгөлөп барып, кечирим сурап, керек болсо 44 жараныбызды садага чабып бербедикпи, тура? Ошол 44 жараныбыз боюнча да эч ким жооп бербейт. Бир чиновник жооп бере элек тугандарым. Ким жооп берди 44 жаран боюнча? Эч ким жооп бербейт. Ошол күйгөн үйлөргө ким жооп берди? Эч ким жооп бербеген. Ошол үйдөгү буюмдарды урдап чыккан мал, сөк, машина сашиналарга ким бирөө жооп берди? Жок. Эч ким жооп берген жок тугандар. Кече деле ошол эле окуя кече деле болду. Ошол жерде үйлөр өрттөндү, үйдөгүлөрдүн урдап, буюмдарын урдап чыгып кетти. Ошого бирөө жооп берди? Жооп бербейт тугандар. Эмне үчүн? Себеби булар кайдыгер. Ошол жерде ошондой болуп туруш керек. Себеби Ташиевдин контрабандасы өтүп туруш керек. Ташиевдин бензини, соляркасы, ошол жерде наркотрафик өтүп туруш керек. Ошолорго угоду. Булар Чечен деген учурда деле мафия, ошол наркотрафик мафиясы буларга чечтирбейт тугандар. Булар чечиш үчүн ошол мафиянын деңгээлине чыгыш керек. Булар слабый. Рахман, Иманалы Рахман диктатор, Тажикстан Республикасынын диктатору деле сезет. Булар слабый экенин сезип туруп, атайын ушундай кылып атат. Biz ошол үчүн Кыргызстан Республикасынын президенти эрк жүрөк, ыймандуу, кыргыз элинин кызыкчылыгын иштеген адамды алып келгенде, азыркы 44 жараныбыздан айрылбайт болчу. Ушул чек ара маселеси көтөрүлбөйт болчу тугандар. Чек ара маселеси вообще көтөрүлбөйт болчу. Эмне үчүн ушулар келгенде ушул нерселер болуп атат? Ошол суроону өзүңүздөр берип кеттиңиздер. Себеби биздин саясатыбыз деңгээли түшүп кетти. Ача-пача көчөнүн саясаты болуп калды тугандар. Келиңиздер, маданиятты көтөрөлү дагы, саясатыбыздын деңгээлин көтөрөлү дагы, анан мына мелочь ниже плинтуса түшпөйлү. Бизде бир мындай уровеньдер бар да туганда. Мамлекет деңгээлде саясат жүргүзүш керек. Мамлекеттин башчылары, мыйзамсыз болсо да. Региондук саясатты жүргүзүш керек, ошол деңгээлдеги саясатты мисалы. Анан айыл саясатын жүргүзүш керек. Ошол деңгээлдеги шаардын саясатын өзүнчө жүргүзүш керек. Ошол деңгээлге түшүп кетип, эми булар элге уят болуп атат. Азыркы бизге окшогон активисттер, блогерлер азыркы мыйзамсыздарды чумосун чыгарып, уят кылып, ордуна коюп коет тугандар. Ошон үчүн ушул деңгээлге түшпөш керек болчу.